Ассаламу алейкум достор. Тилекке каршы Иран менен Израилдин согушу күн өткөн сайын күчөп бара жатат. Биринчи күндөн барып тартып эле мен байкап отурам эмне болуп аткандыгын. Мен байкаган, менин көңүлүмдү өзүнө бурган 3 нерсе жөнүндө ушул согуштун тегерегинде айтып берейин деп атам. Биринчиси, согуш башталган күнү Израиль биринчи болуп кол салганда Израилдин коопсуздук кызматы Моссад дагы бир мастер-класс көрсөттү. Алар бир канча жыл бою өздөрүнүн сөзү боюнча бир канча жыл бою пландаган операцияны ишке ашырышты, ийгиликтүү ишке ашырышты. Жүк ташуучу машинелердин ичине дрондорду бекитип, бир жолун таап, Ирандын ичине киргизип, керектүү жерлерге алып барып токтотуп койгон экен. Операция башталганда узактан башкаруу менен ачып, машинелерди ачып, дрондорду көтөрүп, керектүү жерлерди жана керектүү адамдарды бомбалап өлтүрүштү. Кимдерди өлтүрүштү? Ирандын армиясынын эң үстүңкү жетекчи генералдарын өлтүрүп салышты. Аларды бир жерге чогулушка топтоштур. Ол жерге келгиле, бул жерде маанилүү чогулуш бар деп, аларды ошол жерде топтоп, баарын өлтүрүп салыштыр. Ирандын ядролук программасын өнүктүргөн, түшүнгөн билим адамдарды, окумуштууларды өлтүрүштү. Ирандын абасын коргоп турган ПВОлорду өчүрүп, убактылуу өчүрүп, өздөрүнүн учактары менен кирип, Иранда белгилүү жерлерди бомбалап чек кетишти. Операция бүткөндөн кийин Ирандын президенти Нетаньяху чыгып, биз ушундай ийгиликтүү операция кылдык деп мактанып сүйлөдү. Аны уккан дүйнө Израиль ушунчалык күчтүү экен, Иран алсыз экен, демек Израиль Иранды талкалап салат экен деп ойлоп калды. Бирок мен андан мурда уккан элем, белгилүү бир адамдардан окуган элем. Иран анчалык алсыз эмес. Иран эгер Израиль менен түздөн түз экөө согуша турган болсо, Иран Израилди оңой эле жеңип коет деп айтышкан эле. Азыр бир канча күндөн кийин ошондой болгондугу туура болгондой болуп атат, ошондой окшойт. Мен жакшы билбейм, бирок менин байкоом боюнча, менин башка бир билген адамдардан уккандарым боюнча, Иран кыйла эле күчтүү. Муну эми 12 раундтук бокска окшотсок болот экен. Биринчи раундда, экинчи раундда мүмкүн Израиль үстөмдүк көрсөтүшү мүмкүн, бирок 6-чы, 7-чи, 8-чи раундтарга Израиль чарчап калат экен. Ошону байкадым, азырынча менин байкоом. Бул биринчиси. Экинчиси, Америкадагы Израилдин жана еврейлердин таасири абдан күчтүү экендиги дагы бир жолу көрүнүп атат. Өзү Америкада Израилдин, еврейлердин лоббисинин күчтүү экендигин силер деле уккан болсоңор керек. Бул жерде дагы ошол көрүнүп атат. Аны мындай түшүндүрүп берейин. Америкада сенаторлор жана конгрессмендер болот. Бизде депутаттар болгондой эле. Сенаторлордун бийлиги көбүрөөк. Сенаторлор 6 жылда бир шайланат экен, 100 сенатор шайланат экен. Алар үстүңкү палата. Астыңкы палатада конгрессмендер болот экен. 435 киши ар 2 жыл сайын шайланып турат экен. Ошол жерге, сенатка жана конгрессмен болуп келем деген адамдарды еврейлердин уюму болгон, еврейлердин лоббисинин мындай башы болгон Эйпак деген уюм башкарып көзөмөлдөп турат экен. Эми түздөн түз көзөмөлдөйт, түздөн түз башкарбайт, бирок тизме түзүп турат. Ал жерге кимдер келет, келген адамдардын көз караштары кандай, Израилге болгон көз караштары кандай, Израилди колдойбу деп, ошого жараша өздөрүнө ыңгайлуу адамдарды колдоп, бардык ресурстары менен колдоп, ошол жерге алып келишет экен. Мына азыр сенаторлордун, азыркы учурдагы сенатор, 100 сенатордун канчоосу Израилди колдойт деп мен изилдеп карасам, 80-85% колдойт экен. Конгрессмендердин дагы ошондой эле, 435 конгрессмен болсо, ошонун 330-350, бул деле 75-80% Израилди колдойт экен. Мисалы азыр ошолор Американы түртүп атат. Барып Израиль тарапта согуш, Иранга каршы согуш деп түртүп атышат да. Булар политикада ушундай. Бул сенаторлор жана конгрессмендер Американын политикасын жүргүзгөн таасирдүү адамдар. Эми ал жерге президент болуп бир адам келсе, анын көз карашы кандай болбосун, бул адамдардын таасирине кирет, бул адамдар аны өздөрүгө ыңгайлуу жака карап түртмөлөйт. Азыр Трамп шайлоо учурунда кайра айтып аткан. Америка мындан ары башка бирөөлөрдүн айынан согуштарга кирбейт. Биз Американын ичиндеги маселе, Американын экономикасы менен иштейбиз деген. Бирок андай болбой атат. Эртең бүрскүн, кийинки жума, ушул жума деп эртеби кечпи Америка согушка кирет, Иранга каршы согушат деп айтып атышат. Аны эми убакыт көрсөтөт. Ушул экинчиси, бул еврейлердин Америкадагы таасири. Эми ушул жерде мындай ойлонуп көрсөк болот да. Биз муну жаман бир нерседей айтабыз, ошондой бир кабыл алабыз. Бирок
Америкада болбосун, башка кайсы өлкөдө болбосун, баардыгы эле ошол жака көчүп барган башка элдер ошол жерде ошондой таасирге, ошондой күчкө ээ болгусу келет. Биздин деле кыргыздар азыр мисалы Америкага эми барып атышат. Кыргыздар деле эгер ынтымак болсо, ал жерде биригип, мисалы Кыргыз Америка достугу деген бир уюм ачат. Ошонун тегерегинде кыргыздар биригип баштайт. Мисалы майрамдарда биригип, бирге отуруп, бири бири менен таанышып, ынтымагын күчөтөт. Бирок ошол жерге америкалыктарды дагы бара чакырып баштайт. Айрыкча таасирдүү америкалыктарды чакырып, аларга калпак кийгизип, борсок чедирип, алар менен мамиле курганга аракет кылат. Кыргыздар көтөрүлгөн сайын алардан кийин келген кыргыздарды дагы ошол жака тартканга аракет кылат. Мисалы бирөө Голливудка барса, бирөө политикага кирсе, бирөө журналист болуп кетсе, же бирөө банк, финанс секторунда кетсе, кайсы тармакка барбасын, кыргыздар бири бирин эгер көтөрмөлөп баштаса, бул 30-40 жылдан кийин кыргыздар деле белгилүү бир жерге келет дагы, өздөрүнүн лоббисин түзөт да. Ал дагы Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн Американы да лоббировать этип баштайт. Кыргызстандын кызыкчылыгын коргогон адамдарга колдоо көрсөтүп, аларды бийликке алып келгенге аракет кылат. Бул эми өзүнөн өзү эле болгон нерсе да. Буну бардык Америкада, айрыкча азыр супер күч Америка болгон үчүн, Американын ичинде бардык эле мамлекеттер өздөрүнүн ошентип лоббисин өйдө карай көтөргөнгө аракет кылат. Азырынча аны эң ийгиликтүү ишке ашырган еврейлер экен. Алардын ошол таасири менен азыр Америка Израилге колдоо көрсөтүп атат. Түздөн түз согушка дагы кирет деп атышат. Дагы бир нерсе, үчүнчү айтайын дегеним, ошентип Американын үстү, бул Американын үстү дегеним ошол политикасы, Голливуд, массалык маалымат каражаттары, финанс сектору, ошо эң күчтүү кармап турган бөлүк, жана адамдардын аң сезимин башкарган секторлор да. Ошолор Израилди жана еврейди абдан колдойт экен, бирок калың эл, жөнөкөй адамдар, көпчүлүгү андай көз карашта эмес экен. Мен ошону байкап атам акыркы убактарда. Себеби акыркы ушул 1 жылдан бери, айрыкча 2 жыл болуп калды окшойт, антисемитизм деген сөз, бул еврейлерге болгон жек көрүү, ошол антисемитизм абдан күчөп кетти. Бул дүйнөдө жана ошол Америкада, Европада дагы өтө күчөп кетти. Бул мындай болгон эмес эле. Акыркы 50 жылдан бери мындай болгон эмес эле. Бирок азыр өтө катуу күчөп кетти, болуп көрбөгөндөй болуп күчөп кетти. Мунун себептерин силер билесиңер. Ушулар менен бөлүшүп кетейин дедим достор. Мүмкүн болушунча эмоцияга алдырбай, болгон нерселерди болгондой кылып силер менен бөлүшкөнгө аракет кылып атам. Силердин дагы пикир жазып атканда эмоцияга алдырбоону суранам. Ашыкча сөздөрдү айтыштын кереги жок. Баарыбыз эле түшүнүп турабыз. Эмне болуп атканын түшүнүп турабыз. Бул жерде эмоцияга алдырбай, спокойно пикир алыш бериш кылсак туура болот достор.